Саламатсыздарбы? Жолдо KG'nin биринчи билетинен баштайбыз. Азыр мен башынан аягына чейин айтып берем дагы. Ар бир суроону 16 секундтан сиздерден сурайм. Ошондуктан ар бир мен айткан суроого, вариантка жообуначы, туура жообуна кылдат көңүл буруп, даярданып турабыз. Кеттик, анда баштадык. Кайсы учурда айдоочу аргасыздан токтойт? Транспорт каражатыны техникалык жактан бузулушу үчүн жүрүүчү бөлүктө токтогондо. Кеттик. Эгер айдоочу өз учурунда өзүнөн көз каранды болбой калган жагдайларда башка айдоочуларды эскерте албай калса, аргасыздан токтогонун билдириш үчүн жогоруда көрсөтүлгөн кайсы белгини койсо болот? А. Ар бир вариантты эстеп калабыз. Караңгыда бороон чапкын болуп жатканда жол жакшы көрүнүш үчүн кайсы фараларды жандырса жакшы болот? Туманга каршы фаралар менен бирге жакын жарык берүү фараларды. Мына бул жерде экөө аябай окшош, бирок анысында алыс деген бар. Алыс деген бар, аны тандабайбыз, жакын дегенди тандайбыз. Эгерде жөө жүргөн кишилер өткөн өткөлдөн кийин унаалар топтошуп туруп калса, айдоочу кайсы жерге токтошу керек? Так жөө адам өткөлүнүн алдында. Эстеп калдыкпы? Кимиси жол тилкесинде туура жүрүп баратат. Мотоциклдин айдоочусубу же мопеддин айдоочусубу? Жолдун тилкесинде оң тарабында кетип бараткан мотоциклдин айдоочусу гана дегенди. Басабыз оң. Бул жакта сол деген бар, биз солду тандабайбыз. Оң дегенди. Эстеп калдык. Жөө адам өткөллөрүндө башка унааларды озуп өтүүгө уруксат берилеби? Жөө адамдар бар болгондо тыюу салынат деген вариантты. Басабыз. Ар бир вариантта бир жерин эстеп калган оң болот, туура болот. Кайсы учурда унааны пайдалана берсеңиз болот? Унаанын алды жагында саргыч түстүү жарык берген жарык берүүчү приборлор орнотулса, саргыч дегенди эстеп калабыз. Бул жерден сиз уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу унааны айдап бара жатасыңар дейли, сизге кайсы багытта жол жүргөнгө уруксат берилет? Бардык багыттарга. Анткени бул знактар 3,5 тоннадан жогорку унааларга тийишелүү. Сиз солго бурулайын деп жатасыз, жеңил машинага жол берүү үчүн кайсы жерден токтошуңуз керек? Кесилиштин алдындагы чийинде деген вариантты тандайбыз. Жогорудагы кайсы белгилер артка кайрылганга уруксат берет? Бардыгы. Бул жолдо канча кыймыл тилке бар? Тилкеде полосаны айтат. 1, 2, 3, 4. Бир унаа бата турган жолду тилке дейт. Мындай карайбыз, канча унаа батат бул жакка? 2. Значит, 2 тилке, бул жагы 2 тилке. Жалпы 4 тилке. 4 тилке. Жол кырсыгы болгондо айдоочу унааны кантип белгилеши керек? Жогорудагы 2 жол менен. Аварийка, анан аварийный знак менен, Механикалык коробка менен иштеген унаа менен өр тарты баштаганда кол тормозду кайсы мезгилде өчүрө кое бере башташ керек? Бир мезгилде дегенди эстеп калабыз мына. Кыймылды баштаганыңыз менен бир мезгилде. Эстедикпи? Айдоочу жөнгө салынбаган жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнө жакындаганда жөө жүргүнчүлөргө кайсы учурда жол берүүгө тийиш? Унаа жүргөн жолдо бараткан жөө жүргүнчүлөрдүн багытын өзгөртүүгө же токтотууга мажбурласа дегенди эстеп калабыз бул жерден. Айдаганына 2 жылдан ашып калган жеңил унаанын айдоочусу эл жашаган жерлерден тышкаркы жерлерде сол катарда канча ылдамдык менен жол жүрө алат? Ылдамдыгын саатына 50 км азайтпашы жана 90 км ашпашы. 50-90 тандайбыз. 50-70 эмес, 50-90. Өр жердин аягында жүк ташуучу унааны озуп өткөнгө уруксат берилеби? Озуп өткөнгө тыюу салынат дегенди тандайбыз. Жеңил унаанын руль башкаруусунун жалпы люфту канча болсо, аны башкарууга уруксат берилет? 10 градустан ашпаса дегенди тандайбыз. Эл жашаган конушта сиз кайсы багытта гана жол жүрө аласыз? Б багытында гана. Эгер реверсивдүү светофор өчүрүлгөн болсо, сизге реверсивдүү жол жүрүү тилкесинде өтүүгө уруксат берилеби? Мына бул жака. Өчүрүлгөн болсо тыюу салынат. Биздики 2 разметка болгон үчүн. Түркүктө орнотулган убактылуу белгилер жол чийиндерине карама каршы келсе, айдоочу эмнеге ылайык иш кылышы керек? Десе, жол белгилерин талаптарына ылайык. Мына ушуну менен, достор, 20 туура вариант болду. Эми мен азыр ушуну биринчи суроонон 20-суроого чейин, 20-га чейин
сіздерден сұраймын азыр. Ар биринде 16 секундтан уақыт берем. Тура тандап, тура тауып даярданыш үчүн. Кеттиктер туугандар. Кайсы учурда айдоочу аргасыздан токтойт? Транспорт каражатынын техникалык жактан бузулушу үчүн жүрүүчү бөлүктө токтогондо. Мына ушул вариант болчу. Кийинкиси, эгер айдоочу өз учурунда өзүнө көз каранды болбой калган жагдайларда башка айдоочуларды эскерте албай калса, аргасынан токтогонун билдириш үчүн жогоруда көрсөтүлгөн кайсы белгини коюшу керек? Ойлонобуз. Кайсын айттым эле? Туура вариант табыш керек. Аракет кылабыз. А вариант болчу. Караңгыда бороон чапкын болуп жатканда жол жакшы көрүнүшү үчүн кайсы фараларды жандырса жакшы болот? Кайсы вариантты айттым эле? Окшош суроолор бар бул жерден. Туманга каршы фаралар менен бирге жакын жарык берүү фараларды дегенбиз. Эгерде жөө жүргөн кишилер өткөн өткөлдөн кийин унаалар топтошуп туруп калса, айдоочу кайсы жерге токтош керек деген суроого биз кантип жооп беребиз? Окшош варианттар көп, аябай. Аракет кылабыз. Ар бир суроого 16 секунд убакыт берилет. Так жөө адам өткөлүнүн алдында дегенди тандаганбыз. Кимиси жол тилкесинде туура жүрүп баратат, мотоциклдин айдоочусубу же мопеддин айдоочусубу? Кеттик. Окшоштор бар. 262 окшош суроо бар. Ар бирини айырмалап билели. Жолдун тилкесинде оң тарабында кетип бараткан мотоциклдин айдоочусу гана. Оң жактагы. Демек ушул вариант тандадык. Жөө адам өткөллөрүндө башка унааларды озуп өтүүгө уруксат берилеби? Обгон кылганга. Эстейбиз. Жөө адамдар бар болгондо тыюу салынат дегенди тандаганбыз. Кайсы учурда унааны пайдалана берсеңиз болот? Ар бир вариантта бир жерди эстеп калыш керек. Ар бир варианттан бир жерин эстеп калыш керек. Унаанын алды жагында саргыч түстүү жарык берген жарык берүүчү приборлор орнотулса дегенди басабыз. Кийинкиси, сиз уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу унааны айдап бара жатасыңар дейли. Сизге кайсы багытта жол жүргөнгө уруксат берилет деген суроону берди. Кайсын тандадык эле? Туура вариантын айтыңыз. Бардык багыттарга дегенди тандадык. Сиз солго бурулайын деп жатасыз. Жеңил машинеге жол берүү үчүн кайсы жерден токтошуңуз керек? Кеттик. Окшош суроолор көп. Шашпай 16 секундтун ичинде толук жетишсе болот. Кесилиштин алдындагы чийинде дегенди тандаганбыз. Жогорудагы кайсы белгилер артка кайрылганга уруксат берет? Бардыгы деген тандаганбыз. Бул жолдо канча кыймыл тилке бар? Кеттик.
тилке менен бөлүк боюнча адашкандар бар. Бул боюнча мен түшүндүргөм да. 4 тилке. Жол кырсыгы болгондо айдоочу унааны кантип белгилеши керек? Мурда айтканда ар бир вариантты эстеп калыш керек. Кийин даярданып атканда оңой болот. Ойлонобуз. Жогорудагы эки жол менен. Механикалык коробка менен иштеген унаа менен өр тартып баштаганда кол тормозду кайсы мезгилде өчүрө кое берип башташ керек? Аракет кылабыз. Кыймылды баштаганыңыз менен бир мезгилде. Мезгил дегенди эстеп калабыз. Айдоочу жөнгө салынбаган жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнө жакындаганда жөө жүргүнчүлөргө кайсы учурда жол берүүгө тийиш? Аракет кылабыз. Туура тапканга. Унаа жүргөн жолдо бараткан жөө жүргүнчүлөрдү багытын өзгөртүүгө же токтотууга мажбурласа дегенди эстеп калдык беле. Айдаганда 2 жылдан ашып калган жеңил унаанын айдоочусу эл жашаган жерлерден тышкаркы жерлерде сол катарда канча ылдамдык менен жол жүрө алат? Окшоштор бар, аралаштырып албайлы. Ылдамдыгын саатына 50 км азайтпашы жана 90 км ашпашы керек деген вариантты басканбыз. Тандаганбыз. Өр жердин аягында жүк ташуучу унааны озуп өткөнгө уруксат берилеби? Мунун дагы окшошу бар. Адашпайлы. Аракет кылабыз. Туура тапканга. Тыюу салынат. Кийинкиси жеңил унаанын руль башкаруусунун жалпы люфту канча болсо, аны башкарууга уруксат берилет. Он градустан ашпаса. 18-суроого келдик. Эл жашаган конушта сиз кайсы багытта гана жол жүрө аласыз? Аракет кылабыз. Туура тапканга. Ушинтип даярданса болот экзаменге. Б багытында гана дегенди. Түз жүрүш керек. Эгер реверсивдүү светофор өчүрүлгөн болсо, сизге реверсивдүү жол жүрүү тилкесине өтүүгө уруксат берилеби? Карайбыз. Биздики 2 тилке, 2 разметка. Мунун да окшошу бар. Аракет кылабыз. Тыюу салынат. Акыркы суроо туугандар. Түркүктө орнотулган убактылуу белгилер жол чийиндерине карама-каршы келсе, айдоочу эмнеге ылайык иш кылышы керек? Жол белгилеринин талаптарына ылайык. Мына ушуну менен биздики бүт баары жашыл чыкты. Туура жоопторун дагы бир жолу көрсөтүп коеюн бул жакка. Бул биринчи билеттики. Жакшылап карап алабыз. Бул экинчи билеттики. А варианты. Бул үчүнчү билеттики. Жакын жарык деген бар мына. Алыс деген эмес, жакын дегенди тандап калабыз. Бул жерде 4-сүроонуку так жөө адам өткөлүнүн алдында деген.
Мына 5-суроо оң тарабында деген бар. Оң тарабында. 6-суроо так жооп адам өткөлүнүн алдында. Бул дагы эстеп калганга жардам берет. 7-суроо саргыч түстүү дегенди эстеп калабыз. Саргыч түстүү. Бул 8 бардык багыттарга. Анткени биздики 3,5 тоннадан ашпаган мына. Бул кесилиштин алдында чийинде, мына бул жерден токтойбуз, Үзүк дегенде эмес, чийин, кесилиштин алдында чийин дегенди тандайбыз. Бул жерде бардыгы. Бул жерде 4 дегенди тандайбыз. Бул жерде жогоруда 2 жол менен. Бул жолдокейдин биринчи билети. Бул жерде бир мезгилде деген бар. Мына мезгил дегенди эстеп калабыз. Бул жерде мажбурлайт, мажбурласа дегенди эстеп калабыз. Мажбурласа. Мына бул жерде 50-90 бар. 50-90, 50-70 эмес, 50-90. Бул жерде bunun да окшошу бар, бирок эгерде ортодо разметка жок болсо, бизге тиешелүү экип полоса болбосо, анда тыюу салат. Окшошу бар bunun. Бул жерде 10 градус. Бул жерде Б багыты түз гана жүрө алабыз. Бул жерде тыюу салат. Биздики 2 разметка болгон үчүн светофор өчүк 2 разметка болсо тыюу салат бизге. Бул жерде жол белгилеринин талаптарына ылайык. Мына ушун менен 20 суроонун ответтерин дагы, жоопторун дагы көрдүңүздөр. Туугандар, менде мына моундай болгон китептерим бар. Эгерде кимде ким алам десе, ушундай китептерден алсаңыздар болот. Мына көрдүңүздөрбү? Суроосу, анан жообу дагы ручка менен белгиленген. Азыркы биз үйрөндүк го. Дагы ошондой эле мына туура жооптору ушинтип белгиленген. Жолдокейдин китеби 2026 жыл. Мына бул дагы мына ошондой. Кесилиштин алдында чийинде бардыгы. Кыскасы ошол азыркы өткөн билеттин китептери. Мына бул беркиси. 4 тилке, кыймылды баштаганыңыз менен бир мезгилде. Булардын баары бар. Кайрылсаңыздар болот, мен азыр аягында номер дагы чыгарып коем. Мына бул эң акыркысы. Караңыздар, жол белгилеринин талаптарына ылайык тыюу салынат, Б багыт боюнча 10 градус. Ушундай китеп менен видеону экөөнү чогуп алсаңыздар өтө чоң жардам берет. Азыр мен номерди дагы чыгарып коем. Мына туугандар, байланыш номерди жазып алыңыздар. 0503 20 04 89 номерге жазасыздар. Видео аркылуу жолдокейжи, жылдыз кейжи, анан белгиленген отметка кылынган китептер аркылуу дагы ушул номерге байланышсаңыздар болот. Аман болуңуздар, саламат болуңуздар, тынч болуңуздар.